Маңайыңыздар қандай? Маңайыңыздар қандай? Маңайыңыздар что-то ишкердүүлүктүкүндөй эмес го. Айтылгандар ишкердүүлүктөр негизи алынып жутунган адамдар болот да. Мындай образын айткандачы. Ошон үчүн сурап атам. Анан эң айта турган нерсем, сиздер менен ушул жерге жолугуп аткан абдан кубанычтамын. Эмне үчүн дегенде, азыркы мен жашап аткан ушул коомдо, ушул жашоодо сиздерге окшогон адамдар, алдыга умтулган адамдар бар экенине абдан кубанычтамын да. Ошон үчүн кубанып жатам. Өзүңүздөр кол чаап койсоңуздар болот. Мен биздин ишкана жөнүндө кичине айта кетейин. Мен абдан кубанычтуу болуп жатам сиздер бул брендтин аталышын уккандыгыңыздарга. Брендтин аталышы витамины Чань Шани Ысык көл областында өндүрүлүп чыккан мөмө жемиштерден кыямдар жана витаминдерди өндүрүп жаратып Бишкек калаасынын жашоочуларына жеткирип беребиз. Эң кыскачасы тоо тер жери ушулда. Бул жерден эгерде мен бираздан токтолуп турам, кааласаңыздар сандарга токтолуп өзүңөр неме кыласаңыздар болот. Менин бияка келип сиздер менен ой бөлүшүү максатымдын эң башкы темасы стартап болуп алып, товарыңыздарды же болбосо усулдарыңыздарды элге жайылтуунун эң ыңгайлуу инструменттери менен бөлүшөйүн деп келип жатам. Кимде ой бар, кимдин иши бар? Ким бизнесмен деп атат өзүн? Бир киши. Калгандар эмне болот азыр? Азырбы, келечекте, эртеңби, бүгүнбү? Жакшы. Кимде азыр бар? Азыр бирөөлөр бар экен. Анда кандай кылалы? Негизи баягы товар чыгаруу бул башка нерсе. Товарды элге жайылтуу бул таптакыр башка нерсе да. Азыр мен кичине схема чалыш тийип кетейин бияка. Мына силер калтырып эле. Силердин товарыңар же болбосо усуңар. Ошол эле жана китеп чыгарам деген бала, ошол эле жана видео тартабыз деген немелер. Анан биякта эл деп коелу, бул силердин клиентиңер. Кардарыңар. Анан монун экөөңүздөрдүн ортоңуздарда байланыш болуш үчүн, контакт болуш үчүн биякта көп кыймыл-аракеттер болушу керек да. Анан сиздер баягы эгерде ишкер болом десеңиздер, ишкер болуу үчүн не обязательно что-то производить. Ишкер болом десеңер усул кылсаңыздар болот. Усул билесиздер да? Услуги. Өзүңүздөр сиздердин навыки, сиздердин кылган иш-аракетиңиздер, силердин колуңардан келген иштер бул баары усул деп аталат. Мисалы, ким өзүн канчага баалайт? Мен азыр деген 20 000 сом турам. Ким 20 000 сом табат? Мен айта турган нерсем, мисалы, мен студент убагынан өткөнүмө бир аз эле болду. Ошол убакта эле мына айтып кетишти, студент убагымда эле иштеп баштагам, мектеп убагында эле иштеп, акча таба баштагам депчи. Жолдору көп. Кудайдын берген Facebook, Instagram, Одноклассник деген интернет деген чоң нерсе бар. Ошол бизге азыр абдан чоң жардам берип атат. Товарды алдыга жылдырууга дагы, усулду алдыга жылдырууга дагы. Эгерде биздин мисалга айтып кетсек, жана Эсенбайке айтып кетпеди. Кулактандыруу жарнама бергем, андан тапшырыктар түшө баштады, анан ошондо аткарып баштаган депчи. Биздин вареньялар чынында эле ошондо баштаганбыз. Анан могу жерде силердин масса бар, кардарлар массасы. Ошонун ичинен баардыгы эле сиздердин кардарыңар болуп бере албайт. Булардын ичинен сиздердин товарыңыздарга жараша кардарды издеп, анан так ошолорго барып кулактандырып беребиз. Мисалы, булар Байкенин топоз тракторларын бул айым албайт. Тигил айым албайт. Бул мырза да албайт. Анткени булар азыр агро менен көп байланышыңыздар жок. Мүмкүн чоң-чоң ишканаңыздар жок, чоң-чоң жер аянтчаңыздар жок. Колунда бар, атка жакшы отурган
артында кандай айтсам миңдеген гектар жерлери бар мүмкүн же болбосо чоң производствосы бар адамдар гана алат. Силер дагы өзүңүздөрдү ошол товарыңыздарды жана услугуңуздарды ошол кардарларга таамай неме кылышыңыздар керек. Бирөөгө деле сөз айтканда эй деп туруп анан айтасыңар да, эй бери кара, сага айтып атам деп. Клиент кардар менен карым-катнаш түзүүдө да так ошол принцип колдонулат. Буякта башкача нерселер, бирок общий принцип ошол. Анан деген жана бир бала то же самое кетип, анан сурады, айтты го, бул жарабаган нерсе, жарабаган нерсе пока не стоит депчи. Ушул нерседе дагы азыр мисалы биз азыркы тапта немелер бар. Муну кылсамбы, тигини кылсамбы, тырмак боесомбу, же чач тараш болсомбу, же юрист болсом, же экономист болсомбу, же велосипед курсамбы деп ойлоносуздар. Ушул нерседе эң башкы нерселер неме бар? Эмнин колунан эмне келет? Эмнин колунан эмне келет? Анан аркы опыт деп коет, тажрыйба. Буга чейин колуңуздардан эмне келип жүргөн чынында эле. Анан ошол силердин кылган нерсе силерден башка да өрүнө керекпи? Же өзүңөргө керекпи? Анан төртүнчүсү, ошол кылган нерсеге бирөө акча төлөп бергенге даярбы? Мисалы массажисттер бар, массажисттерге акча төлөп берет, маркетологдорго да акча төлөп берет. Сүйлөгөндөргө ким жакшы сүйлөйт? Ушакташканды жакшы көрөт, сүйлөгөндү жакшы, жагы жанбай эле сүйлөй берет. Ага дагы эгерде ордун жакшылап таап, ошол нерсени күчтөп, курчутуп, эмдеп домдосо, мындайча айтканда, аны дагы акчага айлантса болот. Азыркы таптан колдонуп сиздерге айта кетчү нерсе, сиз өзүңүз эң чоң ресурсуз. Биякта айтып кетет, акча бул максатка жетүү эле инструмент деп. Толугу менен кошулам. Эң башкы ресурс, эң башкы чоң, баасыз, эң кымбат ресурс сиз өзүңүздөрсүз. Алсаңыздар аман, өзүңүздөр барсыздар, бул дүйнөгө келдиңиздер. Ошол эле нерсе эң чоң нерседе турат. Сиздердин энергияңыздар, үнүңүздөр, убактыңыздар, убакыт эң кайтарылбай турган нерсе. Ушу вкладывайте в себя. Очень много нужно вкладывать в образование, в практику. Анан жана стрелкалар жөнүндө да айтып кетпедиби? Жалпак тил менен айткандай да. Мисалы бир общество бар, дагы бир общество бар, аякта эми бар крутой. Баардык нерсени билет, көп нерсени 2-3 тил билет, бияка барып келген, бизнес бар, колунан бир нерселер келип калган. Рахмат. Анан бирок силер ал обществода окусуңар. Лох, Лашок. Анан деген, силер дагы билимдүү, илимдүү, колуңардан бир нерсе келген, бир нерсеге баалуу боло турган болсоңуздар, өзүңөргө баа кое турган болсоңуздар, ошондой кишилер менен аралашкыла. Жанагы туура, силерди ылдый тарткан, брат, давай дегендерди тыштагыла. Брат, давай кечирип кой, мен такай нан жешим керек, үй бүлөмдү багышым керек, азыр болбосо дагы 5 жылдан кийин. Азыртадан умтулуңуздар, өзүңүздөргө вкладывайтесь, развивайтесь. Анан эгерде биздин бренд боюнча, биздин вареньялар боюнча суроолоруңуздар болсо, Facebook'ta мен бармын, Индира Темирканова, Instagram'da болгон социалдык тармактарда Индира Темирканова боюнча бармын. Ошоктон суроо берсеңиздер болот. Эгерде азыркы тема боюнча сурооңуздар болсо, азыр жооп берүүгө даярмын. Убактыңыздар үчүн рахмат.